Жаңылықтармен таныштырып, студияда мен Арзымат Аланов. Құтман күніңіздер менен. Ысыкөл облысының Қарақол шаарында жол кырсыгынан каза болгон киши автоунааны айдай качканы аныкталды. Бул тууралуу Ысыкөл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, бүгүн түнү саат 3:00 чамасында Audi үлгүсүндөгү автоунаанын айдоочусу Қарақол пристань шаарчасын көздөй бара жатып, рулду башкара албай жолдон чыгып кетип бакты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен айдоочу каза болуп, 18 жаштагы жигит оор жаракат алган. 23-июнда Каныбек Осмоналиев кармалып турган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке УКМК тез жардам чакыртылып, коронавирус анализ тапшырды. Жактоочулар, Осмоналиев кармалгандан бери 4 айга чукул убакыт өтсө да, тергөө иштери ордунан жылбай турганына нааразы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, ушул тапта Каныбек Осмоналиевдин абалы канааттандырарлык. Ага тиешелүү медициналык текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгы менен дарылануудан өтүп жатат. 23-июнда ден соолугу начарлап, тез жардам кызматы чакыртылып, COVID-19 вирусуна карата ПЧР анализи тапшырды. Тесттин жыйынтыгы чыкканы же чыкпаганы тууралуу азырынча маалымат жок. Бүгүндөн баштап Кыргызстанда коронавирусту аныктоонун дагы бир ыкмасы пайдаланыла баштады. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Маалыматка караганда, жабдуулар улуттук фтизиатрия борборунда иштеп, саат сайын 8 кишиден анализ алат. Жыйынтыгы 1 сааттын ичинде даяр болору белгилүү болду. Каратаев эми глобалдык фонддун эсебинен дагы 50 000 картридж алынганы жатканы кошумчалады. Бул коронавирусту тез жана сапаттуу аныктоого жардам берери айтылат. Ош шаарынын айланасындагы санитардык карантиндик посттордо жарандарды текшерүү күчөтүлөрүн кала бийлиги эскертүүдө. Постто иштеген кызматкерлерге түштүк борборго келген жарандар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүп, беткап режимин сактабаган адамдарга катуу административдик чараларды көрүү сунушталды. Кесиптешим Айганыш Туратбеков улантат. Өлкөдө өзгөчө абал алынгандан кийин карантиндик санитардык посттордун көпчүлүгү ишин токтоткон. Бирок акыркы учурларда COVID-19 илдети көп каттала баштагандыктан Ош шаарынын аймагындагы 7 санитардык посттор күчөтүлгөн тартипте кайрадан иштеп жатышат. Учурда негизги жол каттамдары делген Ош Исфана жана Ош Бишкек жолунда автоунааларды көзөмөлдөө жана түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Элдер нааразы көп эле. Ысыктын күнү бизди пробкада 1 саат 2 саат кармап атасыңар дейт. Анан рахмат айткан, ысыкта иштеп атасыңар, рахмат, Алла ыраазы болсун деп кетет. Көпчүлүк эл нааразы. Жолду ачкыла, эмне кереги бар деп. Аларга кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзөсүздөр анан? Маска тагып, аралыкты сактаңыздар дейбиз. Температурасын өлчөп, эгер 38ден жогору болсо, жерге түшүрүп, бир сыра текшерип, анан скорый чакырганга неме кылабыз. Жардам беребиз скорый чакырып. Ал эми жүргүнчүлөр мындай тыкыр көзөмөлдү туура кадам деп баалашса, айрымдары илдетке ишенбей, санитардык нормаларды аткарбаган жарандар да жок эмес. Макулмун го дейм. Бирок пробка аябай эле кыйнап коет атат. Ысыкта. Туура кабылбас, текшериш керек, жакшы, эң туура. Жакшы, анан баягы базардагылар барго, ошодо мемелерди, машиналар жүктөп кетип атат да, ошолорду элдерди кыйнап атат. Азыр кокустан карантин болуп кетсе, эл көтөрүлсө, эме жаратат да баягындай. Пополоң жарап кетиши мүмкүн. Ошолордун жолдорун бир карашып коюш керек да. Ош шаарында жалпы илдет жуктургандардын саны бүгүнкү күндө 500гө жетти. Абал оор болгонуна байланыштуу шаардык мэрия тарабынан ыкчам жыйындар өткөрүлүп жатканын жана посттордогу катуу көзөмөл элди биротоло өткөрбөй коюу дегенди түшүндүрбөстүгүн баса белгилешти. Ош Исфана жолу деп коет, мына Ош Ноокат жолундагы постко, жана Фуркаттан келген Ош Бишкек жолундагы постторго жана Кара Сууну байланыштырган постторго күчөтүлдү. Күчөтүлүү дегенде эми такыр эле мурдагыдай киргизбей коюп андай эмес, болгону ар бир ошол өтүп аткандарды текшерип, маска кийүү талаптары коюлуп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан негизсиз шаарга мындай келбей эле койгула деген маселелер айтылып атат да. Бирок биротоло посттор жабылып, эч кимди өткөрбөй койду деген маселе азырынча жок. Бирок кырдаалга жараша ар кандай чечим кабыл алынышы мүмкүн. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде саатына 100дөгөн унаалар өтүп жатат. Бул унаалардын ар бирин текшерүү жумушчулар үчүн оңой эмес. Ошондуктан бул жагдайды туура кабыл алуу менен түшүнүп, ар ким өзүбүздүн коопсуздугубуз үчүн туура кам көрөлү. Айганыш Туратбек кызы, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.
Ош шаардык мэриясынын бир кызматкерине COVID-19 жукканы аныкталды. Бул туурасында аталган муниципалитеттин маалымат кызматынын жетекчиси Азамат Апсатаров билдирди. Анын айтымында коронавируска кабылган кызматкер менен байланышта болгон жумушчулар обсервацияга алынып, мэриянын аппаратында иштегендер анализ тапшырышты. Бүгүнкү күнгө карата Ош шаарында COVID-19 инфекциясынын жаңы 47 учуру катталып, жалпы 500 адамга жетти. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 3204 адамдан коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Анын ичинде 2162 айыгып чыкса, тилекке каршы оорудан 43 киши каза тапты. Европада соңку жумалардан тарта бир нече айдан бери азайып калган коронавирус кайрадан көбөйө баштады. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европа аймактык бюросунун директору Ханс Клюге билдирген. Анын айтымында акыркы 2 жумада 30 мамлекетте COVID-19дун өсүү динамикасы байкалган. Анын 11-inde вирустун тездик менен жайылышы кайрадан эпидемияга алып келиши мүмкүн. Уюмдун өкүлү белгилегенде, эгер бул процессти убагында токтотпосо, Европа өлкөлөрүнүн саламаттык сактоо системасын дагы туңгуюга кептейт. Ал Польша, Германия, Испания жана Израиль бийлиги вирустун жаңы чыккан учурлар менен күрөшүүнү тез арада колго алганын кошумчалаган. Акыркы сааттарга алынган кабарлар мына ушулар болду. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.